Жалындуу көзүрмөндөр, келечектен көптү күткөн чеги жок кыялдар, жакшы жашоо курсам деген аруу тилектер ар бир адамда болот. Бирок ал тилектер бир заматта талкаланып каларын эч ким билбесе керек. Мен да эл катары турмуш куруп, жакшы жашайын деген аселгүл эже чакан насыя берүүчү компаниялардан акча алып, натыйжасында аны төлөй албай калган. Каарманыбыз аянычтуу тагдыры туурасында бизге буларды айтып берди. Мындайча айтканда эми бул карызды баягы өз адам тилеп албайт. Турмуш ошондой жагдайга дуушар кылат да. Мисалы мен деле мындай карт болоюн деген жокмун. Биринчи кредит алганда эң сонун эле жылда төлөп келгем, бардыгын убактысында төлөп, аны кандайдыр жумшаганда да өз орду менен жумшай билгем. Эми бул турмуш деген ошондой экен, баягы бир жагдайлар аябай адамды ылдый түшүрөт экен. Мен ушул моментке ошондойго туш болуп калдым да. Баягы иштетип келаткан убагымда жакшы эле болуп келаткан бир 3 жылдай. Анан 4-жылы как раз мен эн атам колундамын да, бир кыз менен эн атамдын колунда болчумун. Апам резко онкологический болезнь менен ооруп калды. Онкология жагынан шишик пайда болуп, ошо апамды көп жерлерге көрсөтүп калдым да. Бул Бишкекте болуп калдым. Примерно ошондо сентябрь айынан баштап до следующего года ошол июль айына чейин мен ушул шаарда болуп калдым да. Ошол апамды көрсөтүп калдым. Жанында болбосоң болбойт. Мен мисалы таштап кое албайм да. Өзү зорго араң жүргөн апамды таштай албайм. Бул баарынын эле башында турган нерсе. Энесин ким таштап койду? Ошол бирөө айтсынчы. Энемди таштап койдум. Мына ким көрсөтсө ошол көрсөтсүн деп. Мен анты алган жокмун. Мен ошол моментте соода да кыла албай калдым. Баягы соода кылып аткан дагы токтоду. Анан азастап кризиске бата баштадым. Бул жакты карасам мен апамды таштай албадым. Тияктан болсо соодам жүрбөй калды. Ошону мен отуруп, чынында карасам апам көз жалдырап турса мен акчаны да ошо дармекке жумшабай кое албадым. Жумшадым дарыга раз. Билесиңер, онкологический болезньде кандай дары жумшалат и канча сумма экени. Ошентип отуруп, ошол алган акчам баягы оборотто жүрбөй калды да, бүт акча ошол моментте токтоп калды да. Анан апама жумшадым. Ошону менен соода жүрбөй калды, ошондой болду да. Анан кийин апам кайтыш болуп кетти. Андан кийин сразу эле резко атам кайтыш болуп кетти. Бир айдын ичинде 2 киши кайтыш болду. Мен стресске учурадым. Анан ошону менен соода да токтоду. Баягы мындайча айтканда бизде Кыргызда ошондой да кайтыш болгон адамды обязательно баягы жумалык өтүш керек, 40 өтүш керек, жылдык өтүш керек дегендей ошондой моменттерде мен соодада жүрө албай калдым. Анан кийинки жыл уже кийинки жарым жылдан кийин мен соодага кириштим, бирок уже соодам болбой калды. Бардыгы артка кете баштады. Эми, конечно, мунун баары жагдай таасир этти дечи. Биринчи немеден алгам, компаньондон алгам. Жакшы эле болуп келген. Анан кийин биринчи 15 миң алдым, анан 20 миң алдым, ушинтип алып аттым да, бирок көп сумма алган жокмун. Анан кийинчерээк АБН деген кредитный союз бар. Вот ошондон мен 2 тамды койдум. Эн атамдын тамын, өзүмдүн тамымды, бүт элек там меники. Мен эн атам менен бирге жашагандан кийин ал жакта болчумун да, анан бүт элек тамымды да тигини да экөөнүн коюп, ар бир тамды 200 миңден баалап 400 миңге гана алдым. 2 там 400 миңге гана бааланды. Вот ошону мен бааланып кредит алдым ал жерден. Анан ошол баягы төлөй албай калгандан кийин далбастайт экенсиң, жүгүрөт экенсиң, барып бир жерден частный кредиттерден, проценттерден алдым. Проценттерди ага төлөйм. Ал эми бир убакта энди келип проценттер кыйнаса барып туруп кредиттен алам. Ошентип отуруп эле карызга батып калдым. Бул бир эле менин проблемам эмес. Бул жерде биздин айылдын, мисалы жоонту айылынын мен төгүн айтпасам бир 60% ушундай проблемалуу. Ал эми мен Кыргызстанды айтпай эле коеюн балам. Анан баягы жалпы жөнүнөн сыртынан карап айтышат, ой, мынакей сонун жашап атат, биз кредитти тим эле сонун кылып берип атабыз деп. Алардын мисалы 2,6, 26 деген проценттерине мен ишенбейм. Проценттер уудай. АБН кредитный союздан эми раз мен аларды жамандай албайм. Алар да убагында берди да, мен иштетем дегенден берди. Мен жаман деп айта албайм. Но бирок баягы мындайча бир жагдайлар болуп кетет экен да. Мисалы мен төлөй албай калганда барганымда алар узартып берип атты. Ыраазымын. Даже баланска койду. Баланска коюу деген бул менин тамым эмес, жана тамдар. Ал деген ошолордун тамы.
ошолорго тиешелүү там мен как квартирант катары отурам да. Мен дайыма ай сайын квартплата төлөйм аларга. Эми квартплата төлөгөндө 1 айын төлөй албай калам, 2 айын төлөй албай калам, 3 айын төлөй албай калам. Мынакей азыр күйөөм онкологическийде операция болду, ашказанынан рак болчу. Мага өтө оор болуп атат да. Муну ар ким эле көтөрө албайт мындай кыйынчылыкты. Анан бүт бардын чыдап ушул моментте бирок ушул кредиттер мисалы тамыңды алып коем деп айтууга акысы жок. Башич Кыргызда мисалы бир гана там, башка байлык жок. Ооба тагдыр бирде өйдө болсо бирде ылдый болот экен. Меникинде оор тагдыр эч кимдин башына келбесин деген Аселгүл айым карыздарымды төлөп бериш үчүн бир бөйрөгүмдү сатканга мажбур болуп жатам дейт. Мен мынакей ушуну билем да. Ушуну бардыгы айтышат. Кредит бергендер да айтат. Эмне туугандарың төлөй албайбы? Тиги кызың төлөй албайбы? Алар ошолордун жагдайын түшүндү экен. Мисалы миллионер болсо төлөйт. А миллионер болбосо, ал эмнени төлөйт? Анын 4-5 баласы бар. Майда чийди балдары бар. Ал эмнесин төлөйт экен? Бир аз ойлошпойбу? Мисалы мен жооптумбу? Мен алдымбы? Мен төлөшүм керек. Өлсөм да талсам да акыры өлбөсөм ушунду бөйрөгүмдү берип туруп бирге жазгандай болуп, ошого акчасын апарып берем. Туура? Эгерде бөйрөгүмдү сатсам, акчасын туура мен мындай кылып бербейм. Мен ачык эле айтам бул жерде. Мен эч качан жөн бербейм. Прям интернетке бүт дүйнө жүзүнө билгизип туруп, эмне үчүн берип атканымды көрсөтүп туруп, анан кийин апарып туруп акчасын төлөп туруп, өздөрүнүн там документтерин алып, анан жаным тынат. Мен эмне үчүн бөйрөгүмдү берип атам? Иту буга рахмат айтсын. Алар чычалабай эле койсун. Мисалы кредит бергендер башкалар бөйрөгүмдү берейин деп атыптыр деп. А зато алардын акчасы төлөнөт да, жандары жай алып туруп тынч жатат. Чындыгында микрокредиттик компаниялардан алган акчаларын кайтара албай, үйүндөгү болгон буюмун сатып, же жашап жаткан үстүндөгү үйүн тартырып жибергендер канча дейсиз? Каарманыбыз булардын бири гана. Балким насыяга акчалардан мурун жет өлчөп бир кесеттербиз.